Жалал Абад шаарындагы Пушкин көчөсүн оңдоп түзөө иштери тезирээк бүтүшү керек. Бул көчөдө жүрүү жөө атуулар үчүн кооптуу болуп калды. Мындай маанидеги маалыматты областык клиникалык оорукананын кызматкерлери кыргыз өкмөтүнө ушуну менен экинчи жолу жөнөтүп отурушат. Бул тууралуу оорукана кызматкерлери 24 KG маалымат ресурсуна билдиришкен. Шаардагы өтө кооптуу жол кыймылы болуп жаткан Пушкин көчөсүнө светофорлорду качан орнотушат? Тургундар жарым жылдан бери мэриядан аталган көчөдө жол кыймылынын тартипке келтирип, жол коопсуздугун камсыз кылууну сурап келишет. Жөө атуулдар картаңдарда, балдарда көп өтүшөт, айдоочулар да ылдам жүрүшөт деп жазышат шаардыктар. Алардын айтымында жол кыймылынын кокустуктары күн сайын болуп турат. Шаар бийликтери көчөдө тартип орнотууну сентябрь айынын аягына чейин убада кылышкан. Президенттик жана өкмөттүк аппараттан бул маселени көзөмөлгө алууну суранабыз деп жазышат алар. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарындагы Пушкин көчөсүн кеңейтүү иштеринин биринчи этабы өткөн жылы башталган. Быйыл жазда экинчи этабы башталып, октябрь айынын аягына чейин бүткөрүү каралган болчу. Азырынча оңдоп түзөтүү иштери дале жүрүп жатат.